Бул жерде түрдүү жугуштуу ооруларды аныктоочу ПЦР лаборатория жайгашкан. Лабораторияга баарына эле киргенге болбойт. Анткени мында гепатиттин Б, С, Д түрүн аныктоо үчүн изилдөөлөр жүрүп, санитардык эрежелер өтө катуу сакталат. Заманбап жабдуулар менен жабдылган мындай лаборатория буга чейин Баткенде болгон эмес. Буга чейин биз ковидти аныктап келгенбиз ушул лабораторияда. Азыркы шарттары бардык заманбап талаптарга жооп берген лаборатория. Мынан гепатит Б'ны текшергенибизге 2 жыл болду. Ошо биздин ПЦР метод менен текшергенибизде уже көп оорулар аныкталып атат. Бирок азыркы учурда гепатит Б'нын Б түрүнө тест система убактылуу жок болгондугуна гепатит Б'нын анализин убактылуу токтотконбуз. Ал эми бул бөлмөдө температура дайыма төмөн болуп, бирдей сакталып туруусу зарыл. Анткени ушул жерде түрдүү жугуштуу ооруларга каршы вакциналар сакталат. 25 жылдан бери иммунолог дарыгердин жардамчысы болуп эмгектенген Бузара Даминованын айтымында, вакциналарды сактоочу заманбап кампа курулганга чейин мындагылар эмдөө дарыларын көпкө сактай алган эмес. Бизде холодильниктер болот, спецхолодильниктер деп коет. Анан холодовой комната деп коебуз, муздаткыч бөлмө. Ошо муздаткыч бөлмөдө атайын муздаткыч бөлмөдө сакталат. Анан спецхолодильник деп коебуз, мына спецхолодильниктерде ошо сакталат вакциндар. Вакциндардын пландык түрдөгү эмдөөлөрдүн түрлөрү 13 түрүнө берилет. Вакциндарды бизге келип түшкөндөн кийин ошо республикадан район шаарларга бизден бөлүнүп барылат. Сарыктын Б түрүн алдын алуу максатында Баткен облусунун аймагында акысыз эмдөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин жарандар гепатиттин Б түрүнө каршы вакциналарды сатып алып жүргөн. Учурда мамлекеттик программанын негизинде эмдөө акысыз жасалат. Ал эми облус аймагына келген вакцинаны сактоо үчүн жетиштүү шарт түзүлгөн деп билдирди Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан. Ушул сарыктын Б түрүнүн алдын алуу максатында мамлекеттик программа иштелип чыгып, бүгүнкү күндө адамдарга вакцина жасоо менен иш жүрүп жатат. Вакцинанын максаты жана кан менен жугуучу сарыктын Б түрүнүн алдын алуу. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырганда сарык 2023 жылы 26 учур катталган болсо, ал эми 2024 жылы 6 учурга кемейди, азайды. Бул деген ошол вакцинанын эффектүүлүгүнө айтып кетсек болот да. Баткендеги санэпид көзөмөл борборунда сарык оорусунан сырткары 10дон ашык жугуштуу ооруларга каршы вакциналар бар. Алардын айрымдары календардык пландын негизинде жана эпитабалга байланыштуу жарандарга акысыз эмдөө жолу менен берилет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.